Assalamu алейкум, урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздар, сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Ак кеме студиясында бүгүн бизде конокто биздин Саламат деген комузчу жигитибиз атайын Кыргызстандан келген, чакырып келдик бүгүн студияга. Сиздерди бир кыргыздын 3 кыл комузу менен көңүлүңүздөрү бир ээритип, жакшырлардан ырда бер деп чакырдык. Саламатсың? Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Иштер жакшыбы? Жакшы. Assalamu alaikum. Haylap жылдап иштеген, чалыгуу эмне билбеген, жыл өткөн сайын гүлдөгөн эмгекчилелим аманбы. Күн түн дебей иштеген, күйүгүң эмне билбеген, күн өткөн сайын гүлдөгөн күйүмдү журтумду аманбы. Халкыма айткан саламды, бөлөгөн нурга калааны, чакырган мендей баланың агама айтпай каламбың, агатайым аманбы. Бале аманбыз. Агамды көздөй карасам, ооздон нур өзү төгүлөт, жүзүнөн чыккан нурунан эл уулу экени көрүнөт. Адамдын сыры адамга кирип чыккыча билинет, агамдай болгон адамдар болсо экен деймин көбүрөөк. Анткени устакана ачканды тартып жатат москалар, чайхана ачкан кыргызды тартып жатат москалар, мигранттарга жаңылык айтып жатат москалар, муктаждарга жардам берип жатат москалар. Москаларды көргөндөр суроосуна жубалар, элин жерин ойлогон бейиштен орнун табар. Ана эмесе жамы журт кайталап айтам бул жерин, сиздердин алдыңыздарда кайрадан эле Москва бар. Бале. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Куш келипсиң, Саламат? Куш келдик. Денсаулык иштер жакшыбы? Кудайга шүгүр. Москвада кантип атасың? Москва жактыбы? Жакты Москва, Кудайга шүгүр иштеп атабыз эл катары. Канча болду келгениңе? Келгениме ошо окууну бүткөндө эле келгем, университетти бүткөндө эле 5-6 жыл болуп калды. Москвада келип кетип, ушу көнүп калгандарданбыз. Местный болуп калсың. Комузга келсек, комузду канча жаштан бери чертесиң? Качан үйрөнгөнсүң? Жаштыгыңдан бери чертесиңби? Комузду ошо жаштыгымда ата-энебиз баягы убактысын текке кетирбесин деп кружокторго берген. Бирок аябай чеберчилик деңгээлге чейин деле черткен эмеспиз. Болгон ырга кызыккандыктан кыңылдатып жүрүп, ушуга чейин таштабай келдик да. Канчанчы класстарда баштадың? Ошо 2-3 класстарда бир жаш эле беркиндей оңой күйлөрдү гана үйрөнүп, ошо менен токтоп калган да. Бирок баягы ырга болгон кызыгуу комузду унутурган жок. Анда бир мындай өзүңө жаккан чыгармалардан бирди дагы аткарып берсең элдерге. Элесиңде карап турсам сүрөттө, эске түшөт көлдүн жеги гүл өскөн. Эсиңдеби кечиндеги сырдашу, суруп чыгып таттуу сөздү жүрөктөн. Жүрөгүмдү сүйү турса чыдатпай, жүзүң жарык балбылдаган чырактай, суктандырдың сусаттырдың кайрадан. Кезелтеден бирге жүргөнүн актай. Сансыз жылдыз бизди гана карашат, сени менден, мени сенден талашып, ойноп күлүп көткө жүрдүк жаркыным.
кичекти аппак болуп таңадым. Бирок мезгил өткөн сайын арылам, тетир карап буруласың арулап, азап тартып арман күчөп жүргөмүн. Жүрөгүмдү сүйүү менен дарылап, азап тартып арман күчөп жүргөмүн. Жүрөгүмдү үмүт менен дарылап, жүрөгүмдү сүйүү менен дарылап. Я белли. Молодец. Тугандар, Саламат Комузчунун өзүнүн YouTube каналы бар. Ошол өзүнүн YouTube каналына көбүнчө өзүнүн чыгармаларын чыгарып турат. Саламат Комузчу деп издесеңиздер, YouTube'дан чыгат. Андан сырткары Instagram бар. Instagram баракчасына да катталып, ошол жерден комуздун жакшы ырларыны, комуздардаган күйлөрдү, ырларды уксаңыздар болот. Деги эле ушул видеого деле лайктан басып, өзүбүздүн чыгармачыл инибизди колдоп, жакшы сөздөрүңүздөрдү жазып кетиңиздер. Москвада эмне иш кылып атасың анан? Москвада азыркы тапта курьерлик менен алек болом. Кайсы фирмада? Ozon Fresh'te. Негизи курьерликтен аябай көп жылдан бери курьерлик менен алектенем. Бул чөйрөнүн ошо ата башым. Профессионал дейм. Профессионал курьер. Каякта көп акча табылып атат, бүт бардыгын билем. Өтө жакшы. Негизи эле иштер кандай болот? Заказ кандай болот азыр? Заказ ушу жаз келгенге бир аз тынчый түштү, бирок эртең жаан-чачындарда кайра эле көбөйүп кетет. Өтө жакшы. Ушул ишиң өзү негизи мындай чыгармачылыгыңа тоскоолдук болбойбу? Мисалы, иштен бошоп келип, чарчап келип, комуз ойногонго убактың болбой калганда кандай мындай? Чарчап бул иш тетиринче чарчатпаган иштерге кирет. Ошон үчүн мен канча жерге иштедим, мисалы, таксиге иштедим, өзүбүздүн машинени алып көрдүк, анан магазиндерде зам директор кызматына чейин жеттим, бирок тескеринче ошолор тоскоол болот экен да. Курьерчилик ушун наоборот эркиндик берет экен. Мен машинемде ар дайым комузум жанында болчу. Ошо сиздер менен таанышып калганымдын себеби деле ушу. Бир устаканага баргам, анан устаканага барсам машинең өтө татаал экен деп проводкасынан кеткен экен, жазабайбыз дегенден комузумду машинадан алып чыгып, чертип берип, анан ошентип жана Чыңгыз Шер каналы менен таанышып калгам. Ошо менен ошол аркылуу сиздер менен таанышып калдым. Негизи эле аябай көп эркиндик берет курьерчиликчи. Заказ күтүп отурганда көп эле убакыт көп болот. Көбүнчө өзүң менен кошо алып аласың комузду? Ар дайым жанында болот комуз. Даже ар дайым, өтө жакшы. Азыр мына колуңдагы комуз өзгөчө экен да, мисалы мына оймо чимелер түшүрүлүп өзгөчө жасалган комуз экен. Ушуну атайын заказ менен кылдырдыңбы, кандай болду эле? Бул өрүк комуз. Негизи өрүк комуз, негизи комуздардын жакшы чапкан усталар саналуу эле гана. Намазбек Уралиев деген ошо комуз чапчы эле, кийин алар 2-3 орундарга түшүп калды. Азыр Орозбай дегендин комузу бар, номер 1. Андан кийин эле ушул аганын комузу, тилек каршы атын унутуп атам. Агам ушуну атайын заказ кылып алып берген. Бишкектен? Бишкектен. Өзү видео сообщение менен мага салам жолдоп, анан салып жиберишкен. Өзгөчөлүктөр ошо, мындай мыгы жок, нукура чабылган. Бул жеринде негизи мыгы эле кагып коет. Ушундай. Азыр ошо Орозбайдын бир комузун заказ кылып атам. Ошо мен мыкты комуз чапкан усталар саналуу эле гана. Жакшы. Раймалы, атактуу Раймалынын кайсы чыгармалары жагат? Ошолордон да бирди аткара берсиң биздин көрүүчүлөргө. Макул. Раймалы атанын Махаббат дастаны, жанагы Бакайдын жайытындагы кинотасмасындагы ошо ырды ырдап берейин. Бардыгына жагат экен ошол. Мага да аябай жагат.
Ayıptan gana faydaң buldun bu. Karlı kaç müçü çırağım kadırlap uçuraşkanğa kanagat kılıp turamın. Evine gelgen ekensin esil kocaştı kuvagım. Ukansıp kaldım önünden karagım kazaktın mültüre bulağım. Cılacın kanasın duğa dobuşum. Жылулығың білгізген, жанында тұрған адамдың жанына қуат кіргізген, тоқтап қалған жүректі тоқтаусыз қайра жүргізген. Тоғүліндей açılған ошол тотылы құшыме сен кимсің? Бурала басып күлгеніңде белестің қызыл гүліндей. Авазың сенинде сонун бураган аргенде үнүндөй. Кай жерден өлүп өскөнсүң арагым мурда билинбей. Эми сен кимсиң атың сурайын, ата тегиңден угайын. Атагың ким, айлың ким, аталар айтчу дайның ким. Сөзү чугун улантар, сөк тамыр кайның ким. Уругуң ким, теңиң ким, угайын айтчы жөнүң ким. Касында боң айтчы садага, деги талпынткан эли жериң кими. Мана тугандар, өзүңүздөр уктуңуздар, кыргыздын 3 кыл комузу өзгөчө үн да, өзгөчө звук, өзгөчө мындай эстрадачыларга караганда именно ушул биздин нукура комузду ойногондор өзү негизи эле акыркы күндөр азайып кетип атат. Ушул өзүбүздүн тарыхый нукура аспаптар менен ойногон биздин жигиттерди, кыздарды колдоп, дайыма ушундай чакырган, мейманга чакырганда сиздерди колдоп, коштоп, жакшы сөздөр жазып кетсеңиздер жакшы болот. Анан сөзсүз каналга катталсаңыздар, бул почти күндө эле чыгып турат видеолор. Кандай кылып атасың азыр? Убакыт болуп атабы? Азыр ошо жигердүү иштегенге кириштим. Мен дагы сиз туура айтып кеттиңиз. Комуз кыргыз аспабы бир аз артта калып кетип аткандай, бул заман жарышындачы. Жаштардын баары гитара, аккордеон дегендерге кызыгып, ал инструменттер көлөмү чоң болгондугуна байланыштуу той аштарда комуздун басып коет экен да. Ошон үчүн элдер комуздан черткенден тартынып калгандайбы. Бирок мен тескерин даңазалайын деп турам. Себеп комуздун мүмкүнчүлүгү чоң. Заман өнүгүп атат демек, буга дагы ар кандай шаймандарды сатып алып, муну дагы бир жакшы деңгээлге алып чыкса болот. Жанагы кыргыздын комузу, салты, наркы ар дайым өзүбүздүн жаныбызда жүрөт турбайбы? Боз үйүбүз деле чечилип, кайра тагылып, өзүбүз менен чогуу. Комуз деле ушул биздин ата-бабаларыбыз деле билип атайын чоң кылып койсо деле болмок экен, болгону бирок бул алып жүргөнгө ыңгайлуу болбой калмакта. Компактный деген бул компактный. Бардык жерде алып жүрөбүз мына. Америкада адамдарга баягы эмени таанытуу боюнча, сабаттуулук жайуу боюнча атайын $1 эмелерди тартып жөнөтүшкөн экен. Ар кандай атактуу, даңктуу картиналарды, ошентип долларларды таратуу менен ошондой ар кандай сүрөттөгү алар ошентип элдин арасына билим жаяйыл дешкен экен да. А биздин билимибиз болсо андай жайылтууга муктаж эмес экен да. Биз билимибиз, биздин жашообуз ар дайым өзүбүз менен чогуу жүргөнгө ылайыкташылган экен. Биз себеп көчмөн болгондуктанчы. Келечек, мисалы динде элечек кийгиле деди эле, то есть хиджаб кийсин же оронгула десе, биздикилер андан да ашырып ата-бабабыз элечек атайын бир философия кылып көркөмдөп кооздошкон экен да. Ошондуктан албетте үндөйм, комуз көргөн контенттериңиздерге бармакчаны басып, өзгөчө колдоңуздар. Сөзсүз, өзүбүздүн кыргыздын улуттук кийимдерини, улуттук аспаптарын, негизи эле каада салтыбызды эч качан унутпашыбыз керек. Кыргыз өзүнүн тилини унутпай ушундай дайыма жакшы сактап ата-бабабыздан калтырган ошол комуз, калпак, элечек, боз үй, андан сырткары каада салттарыбызды дайыма унутпай сактап, муундан муунга өткөрүш ар бирибиздин парзыбыз. Анда
современный деген тема боюнча эми современный ырлардан дагы бирди аткарып берсең. Заманбап деп калдыңыз. Ошо жаштарды кайра комузга кызыгуусун арттыруу боюнча ушундай аракеттер көрүп жатам. Агам бар, өзү музыкалык сабаты бар, консерваторияны бүткөн, музыкалык гармонияны аябай жакшы билет. Анан ошодон сурап, азыркы заманда аябай эме болуп жаткан, хит болуп жаткан ырларды сурап, ошону комузга салып атам. Өзү мага ал анча деле кызык эмес эле, бирок жаштардын кызыгын арттыруу боюнча мен азыр Асхат Жетигендин Зарыкканда деген чыгармасын ырдап берейин. Балким бир аз жеткиликсиз чертеттирмин, бирок сиздер мындан да ашырып чертсеңиздер болот. Деги эле ошондой эле аккордеондогу бүт ырларды комузда чертсе болот. Ажарың аңарбалып, дидарың азарланып, унганып ырырдадым, булбул кушкан айланып, кыйноо салган кылыгың кызгалдактай буралып, күн кечке созомобон күкүк болуп үн салып, ой, үн салып. Айыбы жок жаралган ажайып көркөмүңө, ашыгып арнайын асыл кечим өзүңө, өчпөс болуп жанасың өртсемал жүрөгүмдө, өзүң гана болсоң дейм өмүрлөшүм өмүрдөң эй өмүрдөң ой өмүрдөң. Алтыным чыга калсаң, айсымал күндө жаркып, арзум күчөйгөн сайын ал олойм сага тартып, гүлмүңдөп чыга келсең, күндөй жаркып таңдагы, суктантат бүткөн боюң, сулуулугуң андагың эй, андагың ой, андагың эй, андагың ой, андагың. Балли. Кандай гана мукам үн, Комуздун өзү негизи эле үнү, жаңырышы дайыма кулакка уккулуктуу жакшы аспаптардан да. Москвада жүрүп, ушул өнөрүң менен мисалы элге чыгып, кандайдыр бир талантыңды тартуулап, ушул өнөрүңдү улантып, Москвада уланта турган мындай пландарың барбы? Байке, негизи бул эменин башы, ойдун башы ушундан келди. Негизи өзүм үчүн гана ырдап жүргөм, анан бирөөнүн алдына чыгып ырдагандан тартынат элем. Мен негизи мүнөзүм ошондой экен, бирөөнүн алдына вообще мындай ийкемим жок да. Жана Курманжандатка айтат эмеспи буласына. Кантейин, сен да бир хандын тукумусуң деп. Биз ошо өзүбүз кичинекей болсок дагы текеберлигибиз чоң болгондуктан ишыл бирөөнүн алдында ырдай албаганбыз. Анан азыр ошол ойлорду жеңип, эл алдына ырдайын деп чечтим. Негизи жакшылыкты ашырбаса, жамандык ордун ээлейт экен да. Ошон үчүн мисалы TikTokто деле азыр өзүңүз көрүп аткандай канчалаган жиндилер чыгат. Түндө сага келем, билем кайдан кетем дейт. Эми эгерде жакшылык ишти ушинтип өтөсүнө чыгарып, айметпезе жаман нерсе толуктайт экен. Ошого аракетим ушундай. Анан байкем дагы, жанагы менин чөйрөм дагы бир аз сен мындай деңгээлде эмес, сен башкача деңгээлде чыкпайт белең деп эметип атышат мындай. Эметипчи мындай. Мен ушундай деңгээлден баштаганыма мындай мени татыксыз көрүпчү. Дароо эле ыр жаздырып баштабайсыңбы депчи, бирок ошолорго бардыгына айта кетейин, мен анчалык ырчы эмесмин биринчиден. Мен атайын өтө куулжутуп ырдай турчу ырчыларга кирбейм. Болгону менин ордум ушул деңгээлди ээлеп койсом деле максатыма жетем.
Негизи эле Саламаттын айткан сөздөрүндө чындык бар. Себеби чыгармачылыкта дайыма аракет менен, дайыма ушундай албан ийгиликтерге жетиш үчүн аракет болуш керек. Азыр эми Саламат эле жаш жигит буйруса келечекте өзүнүн жеке чыгармаларын дагы угабыз деген тилектерибиз бар. Буйрса. Анда биздин көрүүчүлөргө дагы бир мукамды бир жактырган ырларыңнан аткарып берсең. Макул. Өкүнтөт айла барбы өкүнгөндөн жета бар пайда барбы ишке тойбой менен таң атырган күлгүн жаш жалын жалын жаш кайда калды артта калды жылаң айлап суу кечкен сайда калды жылгалардан гүл терген жайда калды ишке тойбой бийлеп күн батырган күлгүн жаш жалын жаш кайда калды кайда калды Terite sendeki çoktun demin Kaysıl topkon alfarıp koştun meni Ayrılgım yok ayrılmaz kargamda yok Hoş bol menin altınım Hoş bol jalın jaştığım Hoş bol emi Ay hoş bol emi Ayrılgım yok ayrılmaz kargamda yok Hoş bol menin altınım Hoş bol jalın jaştığım Hoş bol emi Ay hoş bol emi Ya балле. Мына туугандар бир катар жаштыкка да барып келдик. Негизи эле комуздун үнүнү алдынан уксаң өтө башкача чыгат да. Эми азыр микрофондо, видеодо кандай чыгып атат билбейбиз, бирок сөзсүз түрдө живой ырдаган жерде уксаңыздар, ар бириңиздер анын ошол чыныгы живой звугун уккан өзгөчө бир кубанч тартуулайт да. Албетте, мен да ошол жөнүндө айттым, бардыгы кайсы инструментти укпасын, баары бир наушниктен угат. Ал жерде звук оригинальный эмес, ал имитация да. Ошону угушат. Комуздун биздин табият ушул комуздун оригинал звугуна тарбияланган да. Ошого чын эргип алат көбүчү. Ай деп мынтип демигип кетишет көбүн эсечи. Өткөндө биз дагы ошол YouTube блогерлери, Москвадагы блогерлер болуп чогулуп, Саламатты чакырып ошол жерде чай ичип, чайлашып отуруп, сүйлөшүп, ушул комуздун укканбыз, өтө жакшы эс алып келгенбиз. Саламат азыр эми мындай Москвадагы турмуш, жумуш жөнүндө да кичине айта кетсең, азыр рейдтер кандай болуп атат? Именно мына курьерлерди көп тосуп атабы, кандай болуп атат? Документ маселелери кандай болуп атат?
Азыр ага мен байкагандан баягы коркконго кош көрүнөт эле болуп атат да. Баардыгы эле ушул жөнүндө сүйлөп атышат, бирок баягы өзгөчө деле рейдти көргөн жокпуз. Баягы биринчи күнү жаңылып өздөрү ошондой кылып алышты. Мындай аябай начар настройдочу. Биринчи күндөрү гана мен байкадым. Антпесе жашоо күндөгүдөй эле өтүп атат. Аябай өкүнүчтүү ошондой болуп кеткени, бирок ал биздин ишке, жумушка эч кандай залакасын тийгизген жок. Документтер жакшы элеби? Таза. Документтер таза. Мен дагы кычап ошол күнү регистрациямды күтүп калдым. Бир жума келбей, аябай регистрациялар кеч келип атпайбы? Негизи кечигип аткан. Ошондо аябай бушайман жеп кеттим да. Ишке чыкпай койсоң да болбойт, үйдө жатып алсаң да болбойт. Ошондо мындай бир аз бушайман жеп кеттим мен дагы. Бирок бир дагы бирөө тозуп эметкен жок. Жакшы эле? Аябай жакшы. Элдин деле настрою жакшы. Жанагы жаман видеолорго караганда поддержка видеолор наоборот көп. Мен ошондой нерсени көп байкадым. Себеби баягы акыркы Ислам деген инибиздин андан сырткары дагы Русланбы дагы ошондой бир жигиттерибиз жүрөт, баатырлар. Ошолор кыйла Кыргыздын кадыр баркын кыйла көтөрүп койду. Албетте. Мен дагы ошол эле учурда жана тажик улутундагы балага аябай баа бердим. Жарым саат бою бир жарадардын жаратын полотенце менен базып алып жаткан экен. Ошого дагы баа бердим. Негизи эл бизди туура эле кабыл алат жана бизге көз каранды сыяктуу, муктаж сыяктуу бизге бир эмелери бар, сезимдери баары өчпөйт. Себеби биз бул жакты ишин алдыга жүргүзүп аткандарданбыз да, балким ылдыйкы эме деңгээлде болсо дагы баары биз аркылуу алар чоңураак иш менен алек болуп атышат. Мына туугандар, бөтөн жерде айрыкча өзүңүздөргө салык документтерге так болуңуздар. Эгерде таза регистрация керек болсо 8936 111 7911 жигиттер жардам берет. Баягы эле 1 жылдан бери сиздерге реклама кылган бир эле жалгыз номер бар. Андыктан кайрылсаңыздар болот туугандар. Анан комузду үйрөнөмүн деген, мисалы азыр биздин көрүүчүлөр комузду үйрөнсөм канча айда үйрөнөм, канча жылда үйрөнөм же канча күндө үйрөнөм деген суроолор болушу мүмкүн да. Канчалык тез үйрөнүп, мисалы ошол чертип, күйгө келтирип канча убакыт кетиши мүмкүн? Менин досторум бар. Досторум дагы ушундай эрги угат эле. Мен анан жаштык кылып алардын суроосуна туура эмес жооп берип коюп турмун. Азыр учурдан пайдаланып айтып коеюн. Албетте комузду үйрөнсө болот. Комузду үйрөнүш эч качан кеч эмес. Мен мисалы Мирбек Атабековдун Ой булбул дегенди ырдаганын уктум. Ал мага караганда жакшы чертиптир комузунчу. Мен деле деңгээлим ылдый да. Ал аябай жакшы чертиптир. Анан баягы Нурлан Насиптин черткенин көрдүм. Алар эч качан комуз кармашпаган. Негизи үйрөнсө эч убакыт кеч эмес, болгону үйрөнүш керек экен да. Ошогодон пайдаланып досторума да айта кетмекчимин. Мурун кийин менден сурагандардан бир 3 айда бир чыгарманы үйрөнүп, ошону ырдап, кийин мурун комуз кыңылдатып жүрсө болот. Бул аябай жакшы. Дагы айта кете турчу нерсе, баягы Чубак ажыга сурай беришти ошол комузга. Башка алымдар башкача жооп берди, бирок мага Чубак ажынын жообу жакты да. Ошондуктан ошого амал кылып жүрөм. Комуздун эмеси кандай, орду димде дегенде ал айтып атат Чубак ажы. Бул эме сыңары дейт, баягы Доолбас сыяктуу ыргак бере турчу эле бир эме катары эсептелинет экен да. Себеби комузду черткенде адамдар денеси дүүлүп, шахбат алып бийлеп кетпейт экен. Ошого бул комуздун орду жакшы экен да. Деги эле биздин ата бабабыз чертип келген соң бул жерде эч кандай жаман нерсе жок. Канчалаган жакшы нерселер гана чертилген мындан. Демек туугандар, комментарийге жаза кетсеңиздер болот. Эгерде каалоо тилектер болсо, биздин Саламатка өзүнүн YouTube каналына деле кирип, каалоо тилектер жазып кетсеңиздер болот. Ушул видеону да колдоп, тууган уруктарга таркатып коюңуздар. Балким кимдир бирөөдүн комуз четкиси келип же комуз уккусу келгендерге кандайдыр бир өзүбүздүн мына улуттук аспаптарды жайылтууга, кыргыздын маданиятын өнүктүрүүгө кичине болсо да салымыбызды кошкон эсебиде ошолордун арасында, ошолордун катарында болобуз. Анда дагы бир жакшы бир чыгармаңды аткарып берсең? Нурак Абдурахманов жердешимдин Аппак сүйүү деген чыгармасына аткарып берейин анда.
бабалардан қалған тұрмыш ырғағы, бұл жашоонун көркү көңүл ачууда. Ömür şаңың көбүзгө тең ортогай, sen туш болдуң жаным көңүл назына. Sensiz көркө келбей, жазгы тентек желдей сансыз күндөр өттү, басың ирмемдей. Bilçi canım bilçi, can düğünüme girçi, seni gütkön bakıt eşigi ay açıp bergende. Bir berilgen şattığın ömürde, gir ketbesin aru göңүлгө. Бұл жашоодон өкүнүлөр аз болор ай, акуу мисал сүзсөк жаштык көлүндө. Бұл өмүрлөр өткөн өтө да берет, Конок сымалгомай карап турсаң да, максаттардын сересине умтулуп ай жылдызга сербеп колду сунсаң да. Назик көркү күндөй, керемети гүлдөй чоң сүйгө жолугуну тилеймин. Көңүл наркы бизден, майдаң адам майда сүйгөндөй, ай майда сүйбөйлү. Чындык ошол жашоо шартындай, эмне жетсин бик арзуго. Мен да саган аппак сүйүп берейин ай, сен да мага аппак сүйүү тартуула. Мен өзүмдү сага бүтүн берейин ай, sen özüңdү мага бүтүн тартуула. Я балле. Мына туугандар, жашоо турмуш өзгөрүлө турбайбы дегендей. Эч качан кайгы капа көрбөңүздөр, дайыма жакшылыктарда болуңуздар. Саламат, сага дагы чоң рахмат. Ушул кыргыздын 3 кыл комузуну, кыргыздын аспабын даңктап, даңазалап, дайыма ушундай ийгиликтерге жетип жүрө берикөм. Сиздерге дагы туугандар чоң рахмат. Бирден лайк басып, колдоп, видеолорду таркатып, жакшы сөздөрдү калтырып кетсеңиздер болот. Анан эгерде ушул видео жаккан болсо, эгерде көп лайк алган болсо, буюрса Саламатты дагы конокко чакырабыз. Андан сырткары комментарийге дагы кандай адамдар менен ушинтип сөз куруп, баян куруп, кандай темаларды куруп берели жазып кетсеңиздер, ошого карап биз өзүбүздүн Аккеме студиясына ушундай подкасттарды уюштуруп, чакырып, биздин бөтөн жерде жүргөн мекендештерге колдон келишинче жардамдарды бергенге аракет кылабыз туугандар. Деги эле бөтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру дооматтан Аллахым сактасын. Аман болуңуздар туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.